Дал ушул жерди буга чейин Кыргыз Ата айыл аймагынын тургуну мыйзамсыз басып алуу жолу менен бак тегип жанына бильярд клубунда салып алган. Бир канча жылдан берки жергиликтүү бийликтин аракети менен жер мамлекеттин балансына өткөн. Эми мында айылдыктар үчүн атайын спорт комплекси курулат. Долбоорго 10 миллион сом бөлүнүп, комплекс бүт шарты менен салынат. Алгачкы этабына 3 миллион сом түрткү берүүчү гранттан бөлүнүп, футбол аянтынын курулушу башталды. Куруучулар 1 ай аралыгында тапшыруу аракетин көрүп жатышат. Ал эми долбоор 1 жылда толук бүтүп пайдаланууга берилет. Бул жерге мини футбольный поле ачып атат. 40-ка 20. Айыл өкмөт тарабынан курулуп аткан долбоор. Жалпы сметалык баасы 3 миллион 200 миң сом. Азыркы учурда фундамент иштери аяктады, эми үстүндө каркас иштерин баштайбыз. Долбоор боюнча дагы сентябрдын, октябрдын этегине тапшырабыз. Кыргыз Атада быйыл элдин эс алуусуна шарт түзүү боюнча 2 ири долбоорду баштаган. Анын бири спорт комплекси болсо, экинчиси парк аллеясы. Мында да жайкы эс алууга борбор ачылат. 3-жылга Кыргыз Ата айыл өкмөтүнө пландастырган элек ушул жалпы айыл аймагында жашоочулар үчүн ушундай бир эс ала турган кичине сквер бакча кылып ачып берилди деп, ошону менен бирге бакчага долбоор жасаганбыз. Анын жыйынтыгында бакчага кошумча жергиликтүү бюджеттен каржылап, ушул кошумча бакчанын четине амфитеатр кылып туруп, ушул жерде Кыргыз Атадагы илгертен бери таланттардын ордосу болуп келген. Ушул таланттарды мындан ары өркүндөтүү максатында ушул жерге эс алуу жайы Кыргыз Ата айыл аймагындагы маданият үйүнүн айланасына курулат. Учурда буга чейин каралбай жаткан жерди көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштери да башталды. Буга катар ата мекендик согуштун катышуучуларынын тизмеси коюлган паркты да реконструкциялоо иштери бар. Ушундай бир маданий өсүүсүн жана ушундай бир эс алуучу борбор жасайын деген тилегибиз бар эле. Ушул айылдык кеңештин депутаттары менен бирге алардын колдоосунда ушул скверге бүгүнкү күндө өздүк салымга 650 миң сом акча каражатын жергиликтүү бюджеттен бөлүп бергенбиз. Калган сумманы дем берүүчү гранттан республикалык бюджеттен 3 миллион каражаты бөлүнүп, бүгүнкү күндө ушундай бир чакан сквер жанындагы амфитеатр менен буюрса быйылкыга бүтүрөбүз деген оюбуз бар. Элет тургундарына эс алууга шарт түзүү менен катар аталган айыл аймакта 2 чакырым жолго асфальт төшөлгөн. Ушул күндөрү Кыргыз Ата айыл аймагы менен Кеңеш айыл аймагын бириктирген дагы 1 чакырым жолго асфальттоо башталат. Жыйынтыгында аталган айыл аймакта 3,5 чакырым жол асфальтталат. Айжаңыл Турду Маматова, Мунарбек Арзибек уулу, ЛТР, Ош облусу.